Соңку сааттарга алынган кабарлар 11 каналынын түз эфиринде. Кутман күнүңүз менен. Бүгүн акция окуясына 15 жыл толду. Президент Бишкектен эскерип, апрель окуясында эркиндик жана адилеттик үчүн курман болгондордун Бишкек шаарынын борбордук Алатоо аянтында жайгашкан эстелигине гүл чамбар койду. Буларда мергенчилер мораторийге каршылыгын билдирип чыгышты. Бир күн мурун аңчылыкка тыюу салууну депутаттар колдобой коюшкан. Ал эми Нурсултан Назарбаев мөөнөтүнөн мурда парламенттик шайлоону өткөрүүгө ниети жок. Парламент 2021 жылга чейин иштөөсү керектигин билдирди. Аты жөнүм Айкерим Жаныкул, кененирээк баяндоого өтсөк. Ол Бишкекте болгон кырсык тууралуу Аламүдүн районунда кампа менен кошо бир киши күйүп кетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча бүгүн таңга жуук Ленин айылындагы Алмата көчөсүндөгү Астория соода комплексинин артында жайгашкан кампада өрт чыккан. Өрт болгон жерден 80-85 жаштагы Европа улутундагы эркек адамдын күйгөн сөөгү табылган. Каза болгон жаранын өздүгү жана өрттүн себеби такталууда. Кошумчалай кетсек, бул өңдүү өрт кырсыктары бир сутканын ичинде Кыргызстан боюнча 11 факты катталган. Алса куралдуу күчтөрдүн аскери институтунун жанында камыштар күйүп кеткен. Себептер иликтенүүдө. Мындан тышкары Ортосу айылында болсо электр шаймандарынан өрт чыгып, Toyota Prado үлгүсүндөгү автоунаа күйүп кеткен. Парламентте кабарлардан аңчылыкка 2025 жылга чейин чектөө койгон мыйзам долбоору жогорку кеңештин депутаттары тарабынан колдоо тапкан жок. Регламентке ылайык мыйзам долбоору эми 6 айдан кийин гана каралат. Эске салсак, алгачкы демилгеде аңчылыкка 2030 жылга чейин тыюу салуу каралган. Буга өкмөт каршы чыгып, демилгечилер тыюу мөөнөтүн 25 жылга чейин кыскарткан эле. Добуш берүүнүн жыйынтыгы боюнча 52 депутат макул, 56 депутат каршы добушун берди. Бул маалда бергенчилер маалыма жыйынга чогулушуп, алардагы мораторийдин киргизүүсү кандай кесепеттерге алып келерин мындайча түшүндүрүштү. Биз муну бизге ушу мораторийге каршы болгон депутаттарды аябай рахматыбызды айтабыз. Ошолорго алар ушундай түшүнүү менен кабыл алышты да биздин немени көйгөйдү чечиш үчүн. Башка кабарлардан Аксу окуясына бүгүн 15 жыл толду. Бул датага байланыштуу президент 2002 жылы Аксу окуясында жана 2010 жылы апрель окуясында эркиндик, адилеттик үчүн курман болгондордун борбордук Алатоо аянтындагы жайгашкан эстелигине гүл чамбар койду. Эми премьер-министр Сооронбай Жээнбеков менен президент аппаратынын жетекчиси Сапар Исаков Бозбекке барып Каргашалуу Аксу окуясын эскеришти. Ал жактан президент Алмазбек Атамбаевдин кайрылуусу да окулду. Мамлекет башчысы аксылыктар кыргыздардын байыркы замандан берки түгөнгөн сайын түтөп, кырылган сайын күчөгөн эр көкүрөк эл экенин эске салат деп айтылат. 15 жыл мурда бийликтин огунан жарадар болгон, таягынан запкы жеген азаматтарга таазим кылган. Эскерте кетсек, Аксы окуясы 2002 жылы 17 мартта болгон. Анда Аксы районунун эли камакка алынган. Ошол кездеги депутат Азимбек Бекназаровду бошотуу талабы менен Кербен, Жаңы жол, Кара суу жана Сары Челек кыштактарын байланыштырган жол тосулган болчу. Тартип көзөмөлгө алган 17 март күнү Бозбек айылында район борборун көздөй бараткан 500 адамга каршы ок атып, бул күнү 6 адам каза болуп, 80 адам дагы жаракат алган. Кийинки күнү дагы бир жаран каза тапкан болчу. Башка кабарлардан Кыргызстан бокс боюнча машыктыруучулары федерациянын аткарган иштерине нааразычылыгын билдириши бүгүн маалымат жыйын өткөрүштү. Алар машыктыруучулардын улуусу болгон Адылбек Бекболотовду жөн жерден жумуштан кетиришти деп эсептешет. Бир эмес бир нече адам чогулган маалымат жыйында айтылгандай, тажрыйбалуу машыктыруучу 2020 жылга чейин бокс боюнча балдарды машыктыруу боюнча чечим кабыл алынган. Ушундан улам алар федерациянын ичинде каалагандай иш алып баруу токтотулушун, спортчулардын дагы ою менен эсептешиши керектигин билдиришти. Главное качество – это качество хороший менеджер. Мамлекеттик агенттиктин башчысы колдоп, ага лицензияны бекиткен. Бирок федерациянын президентинин каалоосу жок болуп жатат. Анын иштери керек болсо карап чыгышсын. 20 жылдын ичинде ал жараткан ийгиликтер толтура. Федерация не участвовала.
Борбор Азия мамлекеттеринде болуп жаткан кабарларга да келсе, Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, мөөнөтүнө чейин парламенттик шайлоо болбосун билдирди. Эл башынын айтымында парламент 2021-жылга чейин шайланган, ал мөөнөт бүтмөөнчө эч кандай шайлоо болбойт. Буга мисал катары адамдар жаңы шайлоо же болбосо жаңы үйлөнгөндөн кийин баары өзгөрүлүп калаарына үмүт артып жаңылышат деген сөзүн айткан. Эске салсак, Назарбаев Казакстан, Хабар, Мир, Айкын деген гезиттердин жетекчиликтерин кабыл алган. Саналуу журналисттер экономикадагы өзгөрүүлөр, глобалдык атаандаштык, ошол эле коррупцияга каршы күрөшүү өңдүү маселелерди президент менен талкуулашкан. Дүйнө кабарлары боюнча АКШнын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Ники Хейли америкалык NBC телеканалына президент Дональд Трамптын Орусияга карата саясаты жөнүндө суроого жооп берип жатып, эч качан Орусияга ишенбешибиз керек деген сөзүн айтты. Ал кошумчалаганда, Хейли Москвага туура жооп берүү үчүн Америка Кошмо Штатына бардык фактылар зарыл. Эске салсак, бир күн мурун мамлекеттик департамент 2014-жылы Орусиянын Крымды аннексиялап алганын кескин сынга алган болчу. Ушул кезге чейин Орусия менен Американын шайлоодогу Дональд Трамптын жеңишин камсыздоо үчүн кийлигишкени айтылып келет, бирок Кремль бул айыптоону четке кагууда. Башка кабарлардан Жапониядагы Кагасима префектурасында боз үйлөр тигилип, кыргыз айыл ачылары белгилүү болду. Буга чейин катарлык шейх улуттук майрамына карата кыргыз боз үйүн тиктирип, аны мекендештерине көрсөтүүгө камданып жатканда кабарлаган болчубуз. Андан кийин кыргыз боз үйү тууралуу америкалык The Daily Mail басылмасы уникалдуу мейманкана деп атап, боз үйдө түнөө $2000 тураарын жазып чыккан. Ал эми былтыр эле Google X бөлүмүнүн кеңсесине боз үй тигилгени корпорациянын Кыргызстандык адиси Терек Мамутов Facebook баракчасына маалымдаган болчу. Айтор, кыргыз боз үйү ааламдык кыдырууда десек да болчудай. Жогорудагы Жапониядагы боз үйлөргө байланыштуу иш-чара туурасында 11 каналынын студиясына келген манасчы белгилүү Замирбек Байэлиев менен баарлашкан турабыз. Замирбек мырза, кош келипсиз биздин 11 каналыбызга. Рахмат. Жогоруда туура айттымбы? Жакын арада дал ошол Жапониядагы кыргыз айылына сиз дагы барасыз. Туура айттыңыз. Мен маалымат иретинде тактап кете турган болсом, ошо Жапонияда 10 боз үй азырынча жетиптир. Ошол жерде Кудай буйрса жай айларында 10 боз үй тигилип, ал 10 боз үй менен чектелбейт. Менимче, менин маалыматыма караганда 5 гектар жерде атайын архитектуралык долбоорлордун өзүндө кыргыздын баалуулуктары, улуттук дөөлөттөрү чагылдырылып көрсөтүлөт экен. Ошо менен бирге эле биздин кылымдар бою айтылып келген сөз өнөрү, манасчылык өнөр дагы ошол жерде айтылып турат деп мага сунуш кылышты. Мен макул болдум. Мындай иш-чараларга албетте төбөм көккө жетип сүйүнөм. Ким кылбасын, мындай бир тарыхый иш-чаралар Кыргызстанда, чет элде көп болсо экен деген тилек. Бирок эмне үчүн дал ушул Жапонияда ушул айылды куруу демилгеси көтөрүлүптүр? Анан бул майрам канча убакытка чейин созулат экен, кандай маанайда өтөт экен, иш-чараларды ким уюштуруп жатат дегендей? Бул Карганбек Садыковичке өзүнүн энчисине берилген 5 гектар жер экен. Ошол жерде Раатбек Шабданов деген жардамчысы мага тастыктап байланышып айтып берди. Ал 5 гектар жерди кыргыз Манас айылы деп атайбыз дейт. Кыргыз Манас айыл деп аталган соң, жанагындай иш-чаралар кыргыздын улуттук тамак ашынан тартып, улуттук кийиминен тартып, улуттук дөөлөттөрү, салт санаасы чагылдырылат экен. Ошо менен бирге Жапониядагы кыргыз уул кыздары дагы, Кыргызстандан баргандар да ошол жерде өздөрүнүн бир эмгек жасашат. Бул бир ачылып башталса жай айларында, андан кийин тынымсыз баягы өзүнүн ишин аткара берет дейт. Жакшы экен. Замирбек мырза, сиз менимче мындай чет мамлекеттерге биринчи жолу чыгып жаткан жоксуз, Жапонияга да баратканыңызды эске алганда. Негизи, мисал кылсак, ошол эле дүйнөлүк баалуулуктар тизмесине жанагы ошол эле Манас, башкаларды да каттаган учурда дагы эки жакка чыктыңыз. Ошондой жерлерге барганда негизи ошол Манас айткан өнөрүңүздөрдү көрүп, ошо чет элдиктер кандай кабыл алышат? Рахмат. Биринчиден, биз баргандыктан эмес, Манас эпосунун 1000 жылдыгы 95-жылы болуп өткөн. Манас эпосу дүйнө жүзүндө биринчиликти орунда турат. Экинчиден, 2013-жылы Баку шаарында өткөн ЮНЕСКОнун кароосунда Манас Семетей Сейте Күчилтиги маданий мурастар дүйнөлүк тизмесине катталган.
Ошондуктан Манастын баркы баасы чет мамлекеттерде аябай баалангандыктан кайсы манасчы болбосун алар бир динозаврлар доорунан бери келгендей кабылдап, анан чоң ынтаа менен угуп көрүшөт. Сиздер белгилеп айткандай, ооба өткөн жылы Якутияда 16 мамлекеттин эпос айтуучуларынын сынагы болуп өткөн. Ал жака да барып катышып, баш байгени жеңген учурлар болду. Алардын төбөлдөрү дагы ушу Манаска болгон мамиле аябай бийик экендигин мен байкайм. Бардык элдердин өздөрүнүн эпостору бар, бирок салыштыра келгенде Манас албетте Чыңгыз атабыз белгилеп айткандай, бардык эпостордун барып турган өлкөнү көрсө көз тойбос, укса кулак канбас укмушу, бул албетте Манас дегенчелик бар. Сиз жакында эле Кытайга да барып келдиңиз. Ал жакта эмне иш-чара болду? Анан сиздерди кандай кабыл алышты ал жакта? Рахмат. Ал жака Кыргызстан маданият күндөрү Кытай эл республикасында болуп өттү. Өткөн жылы тарых маданият жылынын алкагында болуп өттү. Бейжинде Манас айттык, андан тышкары Гуанчжоу шаарында Манас айттык. Мен кайсы гана өлкөгө барбайын, бирок ушул Бейжинге болгон сапарда экинчи жолу барышым мен аябай толкундандым. Анткени улуу сепилди көрүү мен бассам турсам жүрөгүмдө бир көксөбөм эле. Ошол улуу сепилге барып, ошол жердеги байыркы басып өткөн изди мындай бир сарепсөз салып, ойго чөмүлүп дегенде тарыхка сүңгүп кирип ойлонуп отурган учурлар да болду. Мен үчүн аябай жагымдуу болду. Бейжинде Манас айтылганда ошол жердеги кыргыздар дагы, Кытай республикасынын өкүлдөрү дагы Манаска канчалык маани берердигин кол чабуусу менен анан расмий баяндамасында белгилеп айтты. Мен ошого аябай кубанычтамын, себеп дегенде чоң мамлекеттер Манасты таанып билгени өзү чоң Кыргыз үчүн чоң бир сыймык деп ойлойм. Замирбек мырза, сиз Facebook баракчаңызда дагы ошол жана кыргыз элинин эпосун башка каарман ушул Манастын ысымы дүйнөдөгү бир канча өлкөлөрдө дагы кездешкенин жазыпсыз да. Ошол эле Манастын көлү, Манастын чокусу, Сейилбак суудан баштап ушундай аттар барыптыр. Кандайча ошол ысымдар белгилеп калган экен? Рахмат, бул Манас атабыздын доорунан бери акыйкат калыс бир чоң бир адилеттикти жүргүзгөндүктө Манас атанын доорунан бери ушундай тоолордо, көлдөрдө эл аралык азыркы жер субаттары бар. Албетте Тибетте, Кавказда, Алтайда, ошол эле Кытайда жана башка жерлерде бар. Алардын аянты дагы, тереңдиги дагы көлдөрдүн, узундугу дагы баардыгы камтылган. Ал интернет булактарынан да тапсак болот. Эмне себептен дегенде Манас кылымдар бою ооз эки жашап келген, бүгүнкү күнгө жеткен, дагы кылымдар бою жашайт деген чоң үмүттөбүз, ишенимибиз бар. Бирок Манас эпосунда 6-7 эле эмес, 500дөн ашык жер субаттарын камтыган аталыштар бар. Дагы миңдеген аттар дүйнөлүк картага түшпөй калган миңдеген аттар бар. 113 улуттун атын аталат. Ошондой эле 700дөн ашык каармандарды сүрөттөлөт. Ушунун баардыгын алып караганда кыргыз эли байыртан эмне утурумдук экендигин, эмне түбөлүк калар экендигин билип, сөзгө басым жасап, сан жырасында, ушундай улуу тарыхында ооз эки сактап бүгүнкү урпактарга жеткирген экен. Албетте мен айтып аткан жогорудагы аталыштардын баардыгы менин билимим эмес, бул ата-бабалар бизге калтырган, биз окуп билип үйрөнө турган улуу билимдер деп түшүнөм. Замирбек мырза, мен дагы бир суроону берейин деп турам. Багы Манас өзүңүз айтып жүргөндүктөн, багы бул жаатта кандай бир көйгөйдү же маселени өзүңүздөр бизге аны жакшы билсеңиздер керек да. Мени жанагындай чет өлкөгө чыгып жатасыздар, даңазалап жатасыздар, бирок андан сырткары дагы муну өнүктүрүүгө эмне кандай чаралар же кандай аракеттер жетишпей жатат деп ойлойсуз? Жакшы суроо бердиңиз. Башка элдерге барганда мен чындап эле эки багытта карап көрөм. Алардын табиятына биринчиден басым жасап суктанып көрүш мүмкүн, табияты таасирлентет. Экинчиден алардын өнүгүп жаткан ушу чыгармачылыктагы жолу таасирлентет. Бизде салыштырып айта турган болсок, Якутияда атайын институт бар, олонхочуларды окутуп үйрөтө турган. Кытайда дагы атайын манасчыларга стипендия берилет. Калмыкияда да ошондой айтор.
Бизде коомдук уюмдар бар, манашчыларды өстүрүп, манашчылар менен мамиледе тыгыз иш алып барып жаткан. Мен ойлойм, мамлекеттик бирикме болсо, бу дагы чоң болот эле. Анткени манашчылар бир түш көрүү, аян көрүү, сырттан келген бир күчтүн таасиринде гана калып калбастан, 6 жашында, 15 жашында ар кайсы куракта таасирленет. Ошого карабай аларды окута турган бир бирикме мамлекеттик керек деп ойлойм. Анткени манашчы келечегинде эл кыдырат, жер кыдырат, билимин бардык тараптан, дикциясындагы, айтор чыгармачылыгына эмне керек болсо баары айкалышып тура тургандай бир чоң сабак өтө турган академиянын астында айтор керек деп ойлойм. Рахмат маегиңизге. Алдыда пландаган жанагындай иш сапарларыңыздар ийгиликтүү болсун дейин. Рахмат сиздерге, ишиңиздерге ийгилик каалайм. Рахмат. 11 каналынын коногу манасчы Замирбек Байылиев болду. Кечки саат 7-де жана 8-деги жаңылыктардын чыгарылышында көрүүнү унутпаңыз. Аты жөнүм Айгерим Жаныкул. Ободон амандашканча.